Сол эле кыз болсом, мен көз азиздерге жардам бермекпин. Диана Гурская менен ырдагым келет. Малаховдун көрсөтүүсүнө барбадыңбы Москвага, Ооба. Кандайча чакырылып калдың? Instagram bir акчам бар. Малаховдун редакторлору көрүп, мени чакырышты. Асман, асман, кээде булут жамынып, адамдардын тардыгына ыйлайсың. Ой, баракелде. Сен ушул Гүлнур Сатылганова сен жөнүндө билет болду экен? Жок. Жолуккуң келеби? Ооба. Саламатсыздарбы, урматтуу менен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерге убада бергендей, бүгүн студиябызга кыргыз элин эмес, жалпы эле керек болсо эл аралык деңгээлдеги конкурстарга катышып, кыргызыбыздын желегин көтөрүп жүргөн кичинекей бир кызыбыз бар, Насыйкат Баймырзаева деген. Кече жакында Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин ыраазычылык катын алдың, Насыйкат? Ооба. Толкундандыңбы? Ооба, толкундандым. Ал кат эмне себептен берилди? Ыраазычылык кат мен талантым үчүн берилген жана эмгек үчүн берилген. Ал ырдадың да филармонияда? Ооба. Кыргыз-жапон концерт болгон. Кыргыз-жапон кайрыктары. Ооба. Гүлүм Касымбаева деген кызды билесиздер. Японияга барып эки жолу чоң бир дүйнө эли япон тилинде ырдашат деген конкурска барып катышып келип, ошол жерден бир эмес эки жолу гран-при утуп келип, Асана Юки деген япон композитору экөөнүн концерти филармонияда болгон. Ошол филармонияда мына биздин кичинекей кызыбыз Насыйкат Баймырзаева ардактуу мейман катары катышты. Гүлүмдүн шакирттеринин бири, мындайча айтканда, ошол элдин баарын таң калтырып, жакшы бир ыр ырдап берген. Насыйкатка суроо берерден мурун ошол концерттеги сенин аткарууңдагы ырды көрүп алалы, Насыйкат? Ооба. Анан кийин кайра студияга келип калабыз.
насыйхат эми баягы баары башынан болсунчу. Сен каякта окуйсуң, канчанчы класста окуйсуң? Ошол жөнүндө айтып бер биздин көрүүчүлөргө. Мен көз азиздер үчүн специальный мектепте мен окуймун. Мен ошол мектепте 6-класста окуймун. Жана мен музыкалык мектепте Нурак Абдырахмановдун атындагы мектепте окуймун. Аякта мен 3-класс болуп окуймун. Сен көп конкурстарга барып атпайсыңбы, насыйхат? Ооба. Ошол кайсы эмне деген конкурстарга барып келдиң? Ташкенттеги Роза Востокка деген конкурска бардым. Казакстандагы Бозторгай деген конкурска бардым. Кежитай таланттардын конкурсуна бардым. Жана Достук шаңы деген конкурстарга барганмын. Белоруссиядагы Славянский базар деген конкурска бардым. Мен билгенден мына бир 4-5 жылдан бери ушундай конкурстарга барып жүрбөйсүңбү? Барып анан байгелүү орундарды да алып келип атасың, Ооба. Биринчи орундарды, гран-прини, 2-чи, 3-чү орундарды алып жүрөсүң да. Ошондо сен катышканда ушундай сенин тагдырлашың деп коелук, сага окшогон балдар менен чыгып аттыңбы? Көзү суу балдар менен чыктым конкурстарга. Жана мен көз азиздерге фестиваль арналган Белая трость деген 2024-жылы мен ошого катышканмын. Ал Москвада өткөн. Жана ак таяк, ак таякчандардын конкурсу. Анда ошол сага окшогондор катышты да, көбүнчө. Ооба. Айырмасы ошол экен да. Берки барып келгендер кадимкидей соо балдар, жанакы ак таякчандар менен сага окшогондор. Ооба. Кичинекей кезиңде эле ырдап баштадыңбы? Мен тилим чыкканда ырдайт элем. Тилиң чыгып баштаганда кичинекей кезиңде эле, Ооба. Аны ошо радиодон угуппу? Же апаң ырдап, же тайнең ырдап берип аттыбы? Радиодон угуп жана YouTube'дан угуп. Сенин ушул ырдайм деген аракеттериңе кимдер жардам берип, багыт берип аткандар? Үйдөгүлөрдөн, мектептегилерден кимдер болду? Үйдөгүлөрдөн тайнем жана тайтам мага багыт беришкен. Мектептегилерден Дмитрий Михайлович, Гүлнара Тойгонбаева жана мен музыкалык мектепте агайларым. Алымкулов Куатбек агай, Жолдошбек Аманбаевич, вокал боюнча агайларым. Жана Нургиза Кулатовна, жана Людмила Павловна деген. Жана Чолпон Токтогуловна. Көп кишилер жардам берип аткан турбайбы анда сага? Гүлүм Касымбаева эжеңди каяктан угуп калдың ушундай? Бар экен, менин ошо тагдырлашың экениңди, сенин тагдырлашың экениңди ким айтты, каяктан билип калдың? Мага ошону тайнем айтып берген. Ошо Гүлүм Касымбаева деген ырчы бар, анын көзү көрбөйт деп айтып берген. Үмүттү берген мага тайнем. Сен өзүң анан уктуң, Гүлүмдүн концертин угуп, анан кандай таасир болду? Жакшы таасир болду, мага мотивация берилген ошо концерттерден. Мен да ушундай ырчы болом дедим. Ооба. Эми жанакы бүт кыргыз эли сени аябай мындай толугу менен баягы билип калганы Малаховдун көрсөтүүсүнө барбадыңбы Москвага, Ооба. Ошол чакыруу кандайча чакырылып калдың? Инстаграм баракчам бар. Аны менин эң биринчи мугалимим ошо баракчага видеолорду жүктөйт. Анын аты Аяна эже. Ошону Малаховдун редакторлору көрүп, мени чакырышты. Чакыруу срочный порядокто болгон. Биз машинеден видеону тартып жибергенбиз. Билеттерди бизге жиберип, репортерлор келип, үйдөн съемка кылышты. Анан кийинки күнгө биз учуп кеттик. Бир эле күн съемка болду. Анан 23-сентябрда биз бияка кайра келдик. Ошол барганда, студияда отурганда, ырдагандагы таасирлер кандай болду?
Ушул ойлодуң беле сен, ушул мен барам ошол жака, мен катышам деп ойлодуң беле? Же күтүүсүз болду да бул дагы, Неожиданный болгон, айтамын. Ошол жактан абдан жакшы таасир болгон. Ошо передача «Вечер, посвященный Татьяне Булановой» деп аталган ошо выпуск. Ал мага мотивация берген, дагы аякта абдан ачык шайыр адамдар болгон. Өзү Малаков шайыр адам. Айрымдары кыйлап да отурушту. Мына Буланованын ырдаган ырларды ырдап келбедиңби? Ооба. Тиги Малаховтачы. Анан эмне дешти жана отургандар? Өзүндөй кылып ырдады же андан артык ырдады дешти, эмне деди? Алар өзү таң калышты. Мен жашыма ошондой айтпайсың. Ооба, ырды ырдаганда ошо звонкий голос деп айтышкан. Таза үн айтышкан, тунук үн деп айтышкан. Мына ушундай кызыбыз, Кудай буйрса, бул чек эмес, Кыргызстандын чегинен дагы бир топ өлкөлөргө Кудай буйрса жол ачылды деп айтсак болот, насихат. Насихат эми качан ырдайт болду экен деп күтүп атышат окшойт. Ырдап бересиңби? Жандуу үн менен. Кайсыларды өзүң каалаган ырды ырда? Мен азыр сиздерге Гүлнур Сатылганованын «Асман» деген ырды ырдап берем. Эсеби жок биигиңде жылдызды, эзелтеден мыйзамы бул турмуштун, эли жерин көктөп колдоп турганга, жылдыз болуп учат жаны кыргыздын. Асман, асман, жыртылбайсың, сынбайсың, арбап көздү бир ордуңан жылбайсың. Асман, асман, кээде булут жамынып, адамдардын тардыгына ыйлайсың. Ой, баракелде. Сен ушул Гүлнур Сатылганова сен жөнүндө билет болду экен? Жок. Жолуккуң келеби? Ооба. Анда ушул убакытта пайдан Гүлнур Сатылганова эжекеси, насихаттын эжекеси, саламатсызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Мына ушундай таланттуу кызыбыз бар. Гүлнара Тойгонбаеванын мектебинде, классында окуйсуң, Азыр мен номер 5 ДШИ мектебинде окуйм. Бирок мен Гүлнара Тойгонбаевага абдан чоң саламды берим келет. Ушул жерден пайдаланып. Мына ушул Гүлнара Тойгонбаеваны эми Гүлнур Сатылганова билет да, тааныйт да. Мына ушул көз салып, балким бир дуэт ырдасак Гүлнур Сатылганова менен деген оюң жокпу? Оюм бар. Мен өзү кыялымда атага чыккан ырчылар менен дуэт ырдагым келет. Көз азиз балдар менен биз хор болуп Диана Курцкая менен ырдадык. Белая трость деген фестивалда болгон 2024-жылда. Диана уюштурган да, ушуну? Ооба, Диана Курцкая ошону уюштурган. Ал өзүнүн көз азиздерге фонд ачкан. Фонд. Ооба, фонд. Ошо фондду ачып, фестивалды уюштурат. Сен менен сүйлөштүбү? Ооба, байланышта бололу, бири-бирибизге каалоо тилектерибизди айтканбыз. Сен ошо каалооңду мына Диана менен ырдагым келет деп атпайсыңбы? Ошону айтганга жетиштиңби же жетишкен жоксуңбу? Жетишкен жокмун. Бирок мен чогуу дуэт Диана Курцкая менен ырдагым келет. Көбү билип калды да. Эми сен Москвадан келгенден кийин, жанагындай конкурстарга барып келгенден кийин, мисалы үчүн классташтарың, мугалимдер, үйдөгүлөр, кошуна колоңдор эмне деп калып атышат? Колдоп атышат. Классташтарым дагы, мугалимдерим дагы
кошуналарым дагы жана туугандарым. Жоопкерчилик мага сезилип атат, мотивация, ошо моральный колдоо жана физический колдоо мага келип атса, ошо мага жакшы таасир берип атат. Дагы мына алдыда бир жакшы пландарды коюп атыптырсың, кичинекей болсоң дагы, Мына эми элдер да суранып аткан турбайбы? Ошол планың менен бөлүшүп кетпейсиңби? Гүлнур Сатылганова менен Гүлнара Тойгонбаева менен дуэт кылып урдагым келет жана Гүлүм Касымбаева менен Японияга барып келгим келет жана мен эң биринчи сольный концертти уюштургум келет. Сен эмнелерди жасаганда өзүңдү мындай ошондон ырахат аласың? Мен өзү основной кесибим келечекте вокал педагогу. Бирок мен фортепианода ойногондо мен күч аламын мончокторду тизгенде. Ошону ойлоймун. Ал хоббиң да, Ооба, хобби. Турдуң, эрте менен турдуң. Эмнеден баштайсың? Ошол бир күндүн баарын момундай тизмелеп берчи. Мен момундай кылам, тетигиндей кылам депчи. Өзүм эрте турамын, жуунамын, анан мектепке жөнөймүн. Анан түштөн кийин музыкалык мектепке жөнөймүн. Биз өзү шаардын четинде жашайбыз. Менин апам жеткирет мектепке. Мектепке барып, сабакты окуп, музыкалык мектепке барамын. Анан музыкалык мектептен келип үйгө мен сабактарды кыламын. Өрдөп баштайм, анан фортепианода ойноймун. Ноталарды үйрөнүш кыйынбы? Негизи адам кызыкса, кааласа өзү кыйын эмес. Мен оюмча. Оңой эле үйрөнүп кеттиңби? Ооба. Насихат мындай болуп атат да. Сен өзгөчө кыз болуп атпайсыңбы? Эгерде көзүң көрүп, эки бутуң басып, эки колуң иштеп дегендейчи, ушундай болсо, эмне кылат элең? Сол эле кыз болсом, мен негизи мен ошондой көз азиздерге жардам бермекмин, изделмекмин, мындан дагы көп иштемекмин. Ушул убакыттан пайдаланып, кимдерге ыраазычылык айткың келет? Мен апама ыраазычылыкты билдирем, тайнеме ыраазычылыкты билдирем, татама, бардык туугандарыма колдогон үчүн жана мугалимдериме, Гүлнара Тойгонбаевага, Аян эжеме, Кубатбек агайыма, Жолдошбек Аманбаевичке, бардыгына мен окружениямдагы адамдарга мен ыраазычылык билдиремин. Сен жөн эле жүргөн жоксуң да, бир алдыңа максат коюп атсаң керек. Сен бир топ сени көрүп отурган балдарга дем, күч берип атасың. Мындайча айтканда, мындан ары дагы сенин чыгармачылыгыңа байсалдуу жол каалайбыз. Келип, маек куруп бергениң үчүн сага чоң рахмат. Насихат дагы Кудай буйрса алдыда да жолугушабыз деп ойлойм. Ал эми менин каналыма жазылганды унутпаңыздар. Биздин каналдан ушундай кичинекей балдардан баштап чоң аксакалдарга чейин, апаларга чейин ушундай кызыктуу каармандарды сиздер менен жолугуштуруп турабыз. Келерки кездешкенге чейин саламат калыңыздар.